Окуялардын орчундуларын баяндайбыз. Мен Айгерим Жаныкул, кыскачалар тууралуу. Москванын ири шаарларында жардырууларды пландап жаткан кыргызстандыктар ким? Орусияда терроризмге шектүү катары кармалган Борбор Азиянын жарандарын суракка алынууда. Аларда интернетте алардын айрымдарынын видеосу тарады. Буларда Twitter социалдык түйүн аркылуу президентти коркуткан интернет колдонуучунун өздүгү такталууда. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы болсо добуш берүүчүлөрдү тизмеден аты жөнүн тактап алууну эскертти. 26 ноябрга чейин сиз дагы тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылууну унутпаңыз. Ободон алыстабай туруңуз, бул жаңылыктарды кененирээк баяндоого өтөбүз. Оболу Москвада кармалган кыргызстандыктар тууралуу атайын операция негизинде Орусиянын федералдык кызмат тарабынан терроризмге жана экстремизмге шектелип кармалган 10 адам арасында кыргызстандыктар такталууда. Тергөө иштеринин кызыкчылыгына байланыштуу кармалгандардын аты жөнү азырынча ачыкталбайт. Москванын ири шаарларында бир катар жардырууларды ишке ашырууну көздөгөн деген жүйө менен Тажикстандын жана Кыргызстандын жарандары кармалгандыгы тууралуу айткан элек. Кармалгандар Санкт-Петербург жана Москванын өзүндө террордук актыларды жасоого камынып жатканын айтып беришкен. Алар ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү экендиги моюнга алышкан. Бул арада Санкт-Петербург шаарында сот кылмышына шектүү деп кармаган 8 адамды 2 айга камоо чечимин чыгаргандыгы кабарланууда. Ал эми интернетте болсо кармалган тажик жаранынын сурак берип жаткандагы видеосу тарады. Абдухолик Мирзоев деп өзүн тааныштырган адам Москвада ишке ашыра турган жардырууларды кыргызстандык шериги менен биргеликте жасоо планы бар экендигин айтып берген. Федералдык кызмат болсо ушул эле жарандын Сирияга кетүүгө камынып жаткан бир тууганын кармагандыгын белгилейт. Ал эми Twitter социалдык түйүн аркылуу Алмазбек Атамбаевди коркуткан интернет колдонуучунун өздүгү такталып жатканын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Эске салсак, бүгүн эртең менен Муслим деген ат менен кармалган интернет колдонуучу өзүнүн Twitter деп аталган социалдык түйүндөгү баракчасында өлкө башчысын өлтүрөөрүн жазган. Ноябрь айында катталган интернет колдонуучунун учурда жүргөн жери Сирия экендиги көрсөтүлгөн. Башка кабарлардан шайлоого катышып добуш бергиси келген кыргызстандыктар 26 ноябрга чейин тизмеден өзүлөрүнүн аты жөнүн тактап алуусу керек деген Борбордук шайлоо комиссиясы эскертет. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда болгон Борбордон жаңы шайланган төрайымы Нуржан Шайылдабеков учурда шайлоо участоктор ачылып, участкалык аймактык комиссиялар жерлердеги мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен даярдык көрүп жаткандыгын билдирди. Эске салса, Кыргызстанда жергиликтүү кеңешке шайлоо жана баш мыйзамга өзгөртүүгө багытталган референдум бир күндө өтөт. 11 декабрга белгиленген шайлоодо биометрикалык каттоодон өткөн жарандар добуш бере алышат. Аймактык жаңылыктардан Ош мамлекеттик университетинде билим алып жүргөн индиялык студенттердин митингинен соң эл аралык факультеттин деканы Роман Калматов кызматтан алынды. Ал эми Ошто жүрөгүнөн улам каза болгон индиялык студенттин сөөгү болсо мекенине жиберилди. Эске салсак, буга чейин бекендешинин өлүмүнө байланыштуу 13 ноябрь күнү 1000ге жакын студенттер Индиянын Кыргызстандагы элчилигине нааразычылык билдирип, Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунун алдына чогулушкан болчу. Алар Индия элчилиги көзөткөн студенттердин сөөгүн мекенин жиберүүгө жардам бербей койгондугун айтып чыгышкан. Бир студенттин өлүмү Оштогу миңдеген индиялык студенттердин дагы көйгөйлөрүн козгоого себепчи болду десек болот. Себеби дегенде өздөрүнүн айтымында жергиликтүү милиция өкүлдөрү дагы алардын документтерин туура болсо дагы акча талап кылышаарын айтышкан. Алар бүгүнкү жолугушууда акча өндүрүп жүргөн милиция кызматкеринин аты жөнүн Ош мамлекеттик университетинин ректоруна чейин беришкен. Ректор алардын суранычын тиешелүү укук коргоо органдарына кабарлай тургандыгын билдирди. Экрандан алыстабай туруңуз, жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө Орусиянын экономика министри ири суммадагы пара менен кармалды. Улюкаев акцияларды сатуудан пайда табуу үчүн $2 миллион алды делип жатат. Арадан Кыргызстанга келсек, бир жума аралыгында Кыргызстанда 67 мамлекеттин жарандарын каттоо боюнча токтом кабыл алынганы жатат. Ал эми жүздөгөн кыргызстандыктар болсо Бахрейндеги өтчү футболду бүгүн көрүшмөкчү. Жеңиш ким тарапта болот? Букмейкерлик компаниялар алдын ала ким утаарын божомолдоп жатышат. Башка кабарлардан эми теманы Орусияга бурсам, $2 миллион алып жаткан жеринен Орусиянын экономика өнүктүрүү министри Алексей Улюкаев камалды. Тергөө комитетинин расмий өкүлү Светлана Петренконун айтымында Орусиянын федералдык кызматы чиновникти телефондук сүйлөшүүсүн жай айынан бери тыңшап келген.
Тергөөнүн версиясы боюнча Башнефтинин акцияларын Роснефтинин ээлик кылуусу үчүн $2 миллион алган делинип жатат. Анткени менен комитет Роснефть компаниясынын мыйзамдуу түрдө ал акцияларды алгандыгын, аныктан жогоруда аты аталган Башнефтинин приватташтырылуусу туурасында тергөөнүн башкы максаты эместигин белгилөөдө. Эске салсак, Роснефть компаниясынын жетекчиси Владимир Путиндин жакын адамдары болгон Игорь Сечин болуп саналат. Ал эми ири суммадагы акча алган деген жүйө менен кармалган 60 жаштагы Алексей Улюкаев бул кызматка чейин Орусиянын финансы министрлигинде бир топ кызматтарда отурган. Мындан 10 жыл мурун Ирландияда ууландырып өлтүрүлгөн деген мурдагы Советтер Союзунун, анын ичинде Орусиянын рынок экономикасын баштап кирген Егор Гайдардын командасындагы адам болгондугун эскерте кетелик. Андан ары дүйнө кабарларында улантабыз. Америка Кошмо Штатынын куралдуу күчтөрү Оганстандагы жасалган кылмыштарга карата жоопкерчиликтүү экенин эл аралык Гага соту билдирди. Баяндамага ылайык 2003 жылдан баштап 2014 жылга чейинки жүргөн операцияларда америкалык аскерлер 60тан ашык адамды кыйнап өлтүргөн деп жазылган. Ал эми 2002 жылдан 2008 жылга чейин Польша, Румыния, Литва, Оганстан өлкөлөрүнүн жарандары кармалган маалда Американын чалгындоо кызматынын өкүлдөрү 27 адамга карата адамгерчиликсиз мамиле жасагандыгы белгиленет. Эл аралык соттун тергөөчүлөрү аталган фактылар боюнча толук кандуу иликтөө жүргүзүү маселесин карашууда. Ал эми мындай маалыматка мамлекеттик департаменттин жетекчиси Элизабет Трюдо иликтөөгө эч кандай негиз жок экендигин айтып комментарий берди. Кайрадан Кыргызстанга келсек, бир жума аралыгында Кыргызстан 67 чет мамлекеттин жарандарын каттоо боюнча токтом кабыл алмакчы. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Камчыбек Акишев жогорку кеңештин тарамактык комитетинде билдирди. Эми өкмөткө 67 мамлекеттин жарандарына өлкө ичинде 30 күн каттоосуз жүрүүгө уруксат берген токтом долбоорун киргизди. Аталган токтом долбооруна учурда бардык министрликтер макулдук беришкен. Бул токтомго бир жума аралыгында өкмөт кол коюп, бекитип бериши күтүлүүдө. Жаңылыктарды улантабыз. Бүгүн шейшемби күнү Бахрейн менен Кыргызстандын футболчуларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Оюн Бахрейндин Борбор каласы Манама шаарындагы улуттук стадиондо Бишкек убактысы боюнча саат кечки 9-да башталмакчы. Буга чейин Кыргызстан менен Бахрейндин улуттук курамалары 5 ирет беттешип, Кыргызстан жолдоштук гана оюнда жеңишке жетишкен. Анткени менен букмекер компаниялардын бири Кыргызстандык оюнчулардын бахрейндиктерден утаарына ишенбей тургандыгын билдиришүүдө. Белги кетсек, FIFA рейтингинде Кыргызстан 99-орунда болсо, Бахрейн 123-орунда турат. Ушундай кабарлардын топтому шейшемби күнкү чыгарылышта жыйынтыктады. Мен Айгерим Жаныкул, эртеңкиге чейин коштошмокчумун. Баса каналда кетип жаткан кабарлардын топтомун интернеттеги баракчабыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз 11 чекиткейчи.